Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз кайрадан эле түз эфирде кезектеги актуалдуу маек көрсөтүүбүздү улантабыз. Биз бүгүнкү көрсөтүүбүздө сиздер менен биргеликте чек аралаш жамааттагы элеттик аялдар тынчтык жана коопсуздук үчүн деген абдан бир маанилүү теманын айланасында сөз кылмакчыбыз. Анткени өзүңүздөргө белгилүү болуп, өзүңүздөр байкап тургандай эле, акыркы кездерде бул маселе абдан биздин коомубузда орчундуу. Андыктан биз бүгүнкү көрсөтүүбүзгө мына ушул жаатта иш алып барган атайын ошол тармакта эмгектенген инсандарды студиябызга конокко чакырганбыз. Бүгүнкү студиябыздын коноктору менен тааныштырып өтсөк, Инсан Лейлек коомдук фондунун жетекчиси, ушул Лейлек районунда бир катар чек арадагы долбоорлор менен иш алып барган биздин эжекебиз Дербишева Гүлнара Толубаевна. Ошондой эле Инсан Лейлек коомдук фондунда эксперт катары Лейлек районунун чек аралаш аймактарында иштеп келген жана бир катар долбоорлордо буга чейин дагы абдан маанилүү коомдук иштерге өзүнүн салымын кошкон биздин эксперт агайыбыз Рахманов Алмаз Азреткулович жана ушундай эле чек арада же болбосо жалпы эле коомчулуктагы чыр чатактардын алдын алуу боюнча өзгөчө социалдык тармактардагы чыр чатактардын алдын алууга өзгөчө салым кошуп келген биздин жергиликтүү эксперт эжекебиз Абдрахманова Махпурат Абдыманановналарды биз бүгүнкү студиябызга чакырганбыз. Урматтуу коноктор, биздин көрсөтүүбүзгө кош келипсиздер. Алгач эле мына ушул бүгүнкү көрсөтүүбүздү сиздер биздин билишибиз боюнча, биздин маалыматтарыбызга ылайык бир катар чек ара аймактарында атайын ишмердүүлүктү жасап атасыздар. Мына ушул чек ара аймактарына барып, мына ушундай демилге көтөрүп, ошол жерде иштөөгө эмне түрткү болду деген суроо менен кайрылгым келип атат да. Рахмат Канышай, биз ушул Инсан Лейлек коомдук фондуна 20 жылдан бери биз ушул Баткен область боюнча иштеп атабыз. Анан эми өкүнүчтүү областыбызда аябагандай мына биз Тажикстан менен Өзбекстан менен чектеш чек арада жашайбыз. Анан ошол тилекке каршы аябагандай көп конфликттер болуп атат да биздечи. Анан биз ойлоп атабыз, туура ошол суу жетишпейт, жер жетишпейт, мына такталбаган жер тилкелери көп жылдан бери чечилбей атат. Ошондой эле делимитация, демаркация маселеси дагы чечилбей атат. Ушул канча дагы сүйлөшүүлөр эл аралык деңгээлде, мамлекеттик деңгээлде болуп атканга карабастан, ошол жергиликтүү калк айрыкча ошол колунда жок, ошол бейбечара үй бүлөлөр ошол жабыр тартып атат да ошол конфликттерден. Ошого биз негизи акцентти аялдар менен балдарга алып, ушинтип ойлоп атабыз да. Мына мисалы үчүн 2019 жылы эле бир топ конфликттер болду, чыр чатактар болду. Ошол эле мезгилде мына бир 4000ге жакын, 6000ге жакын ата-энелер, айрыкча аялдар балдары менен эвакуация болуп атты Баткен шаарга. Мисалы үчүн Аксай айылдан тез арада эвакуация болуп атты. Мына сентябрда 19 жылда дагы максатта дагы ок атышуу болгондо, минометтер менен атылганда дагы ушул бала чакасын, энелерди алып качып атты да эвакуацияга. Ошондо бизге ушул аялдар айтып атты да, биз чыр чатак башталганда, ок атышуу баштаганда биз биринчи кадамыбызды эмнеден баштайбыз билбей атабыз. Кандай кылалы? Мисалы үчүн баарыбыз эле балдарыбызды алып эле ушул тоого карап качып атабыз. Анткени бизде жанагындай коопсуздук аянтчаларыбыз жок. Бизге ушул кандай биринчи кадамды, экинчи кадамда дагы көрсөтүлгөн инструкциялар же эскертмелер жок болуп атат. Биз паника болуп атабыз деп кайрылды. Ошого биз атайын ушул командабыз менен отуруп, аялдарды ушул талкууга тартып, ошондой эскертүүлөрдү иштеп чыгалы, инструкцияларды иштеп чыгалы. Анткени баарыбызга маалым, ушул биздин Кыргызстан улуттар уюмунун бирикмесинин 13-25 резолюциясы бар. Ал резолюцияга биз кол койгонбуз мамлекеттик деңгээлде. Ошол кол койгондон бери 2 жолу улуттук план иштелип чыккан. Бирок тилекке каршы 2 улуттук пландагы дагы коопсуздук паспорту иштеп чыгыш керек эле. Аны ошол ички иштер министрликке дайындады эле. Бирок ошол кандай дейбиз, ошол каражат жетпей же потенциалы жетпей, ички иштерлик министрлиги жергиликтүү калк менен ошол коопсуздук паспорту иштей албай чыкты. Муну бир топ дагы өзү өкмөт дагы мойнуна алды. Биз ошону иштей албай чыктык, анткени бизге чындыгында потенциал жетпей атты деп. Биз ошого ушул командабыз менен отуруп, мына Максат айылындагы пилоттук айылды катары алып, Лейлектеги. Ошол эле учурда Баткен районундагы Аксай айылды пилоттук алып, аялдар менен көп баарлаштык. Сурадык, кандай кылалы?
бир топ лабораторияларды өткөрдүк, рабочий ошол жумушчу лабораторияда өткөрүп, анан биздин экспертибиз ушул Алмаз Рахманов ошол аялдардын пикирин эске алып, дүйнөлүк тажрыйбаны алып, ошол коопсуздук паспорттарды иштеп чыктык. Ал негизи жалпы документ катары ошол системалык алдын ала аракеттенүү система деп биз атадык. Ошол ал жөнүндө бизге ошол Алмаз так айтып берет. Жакшы экен. Биз ага чейин ошол долбоордун алкагында негизи дагы кандай жумуштар пландалды эле бүгүнкү күнгө чейин? Ошол жолугушуулар өтүптүр, бир канча сүйлөшүүлөр болуп, анализдер жасалыптыр. Биз биринчи ошол изилдөөнү жасадык. Ошол жалаң эле чыр-чатак болгон айылда, негизи эле чыр-чатак болгон Аксай, Көк Таш, Максат айылында изилдөө жүргүзгөндө аялдар мынтип айтып атты да. Ушул ок атышуу башталганда ошол жергиликтүү бийлик дагы кандай аракеттенүү кылат? Биринчи маалымдоону кантип жеткирет, ошону дагы иштеп чыгалы деп атат. Ошол эле изилдөөдө булар айтып атты. Ок атышуу башталганда коопсуздук балдарга ылайык аянтча жок болуп атат. Ошол эле учурда мисалы үчүн атайын айылдык деңгээлде мисалы үчүн ок атышуу дагы түрдүү болот да. Мисалы үчүн чоң миномет менен аткандарда бул аябагандай көп эмелер, расколкалар жарылат. Ага атайын мындай убежище керек. Анын дагы ошол жоктугу болуп атат. Андан тышкары көптөгөн жергиликтүү журналисттер дагы ок атышууну кандайдыр бир оперативдүү, мобилдүү түрдө дагы мындай жакшы маалыматты жеткире албай атат да. Көп паника болуп атат. Маалыматтар дагы так эмес чыгып атат. Мисалы үчүн жарадар болсо дагы жарадар жок, же аз деп атат. Ошону дагы эске алыш керек. Ошого алдын алуу, жанагы маалымдоо системасы дагы иштеш керек деп изилдөөдө айтып атты. Изилдөөнөн кийин биз көптөгөн жана мен айткандай иш жумуш лабораторияда өткөрдүк. Ошондой эле жанагы атайын сүйлөшүүлөрдү кантип жүргүзөт, медиаторство, ортомчулукту кандай кылат, переговорду кантип жүргүзүш керек. Ошонун баары именно атайын Аксай, Максат, Көк Таштын аялдары менен эле өткөрүп аттык. Ошонун баары аялдардын эле тажрыйбасынан иштелип чыкты да. Абдан жакшы экен. Алмаз Азыреткулович, айтсаңыз, ошол сиз көбүнчөсү ошол жергиликтүү тургундар менен аралашып иштеп келесиз да, мына ошол чек ара аймактарында кандай дагы көйгөйлөр бар негизи бүгүнкү күндө сиздер ошол изилдөөлөрдү жасаганда дейли, же болбосо жөн эле ошол аймактын жашоочусу катары негизи чек ара аймактарында мындан башка да кандай көйгөйлөр кездешет? Саламатсыздарбы дагы бир жолу. Бүгүнкү күндө ошол жогоруда айтып өткөндөй, Гүлнар Толбаевна айтып өткөндөй, биз ошол чек ара аймактарында эгер кандайдыр бир куралдуу конфликттер болуп калса, Бириккен Улуттар Уюмунун 1325 резолюциясынын алкагында алдын алуу жана аракеттенүү боюнча системаны иштеп чыкканбыз. Бул системага улай эле биз ошол Лейлек районундагы Максат айылында жашаган жашоочулар менен биргеликте ошолордун сунуш пикирлеринин негизинде иштелип чыкты бул эрежебиз. Эми сиздин сурооңузга кайрылсак, ошол эле чек арада жашаган айыл тургундарынын негизги көйгөйү катары бүгүнкү күндө аларда ошол социалдык маселелер. Мисалы үчүн ошол эле чек аралаш айылдарда социалдык мекемелер бар, бирок ошол эле аз камсыз болгон үй бүлөлөр мамлекеттик жөлөк пулдарды алууда же бир кандайдыр бир жеңилдиктерди алууда район борборунан бир топ алыс жайгашып калган. Ушул көйгөй катары каралды. Андан сырткары ошол айылдарда башка эле айылдарда кездешип аткан миграция маселеси көбүрөөк кездешип атат да. Анан ошол эле айылдын тургундары ошол башка айылдар жашоочулар сыяктуу эле ошол өзүнүн үй бүлөсүн багуу максатында сырткы жактарга иштеп кеткениге биз күбө болдук мунун жүрүшүндө. Биз негизинен ушул Максат айылында жашаган элдер кандайдыр бир куралдуу конфликттер болуп кете турган болсо, алар кандай даярдыктарды көрүш керек, анын алдын кантип алдын алуу керек, андан сырткары даяр болуу үчүн кандайдыр бир эреже зарыл болгондуктан биз ушул инсан элек коомдук фондунун командабыз менен биргеликте ошол алдын алуу жана аракеттенүү боюнча системасын иштеп чыктык. Жогоруда айтып өткөндөй, бул системаны ошол жергиликтүү элдин сунушу, өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле, бул адамдагы эң баалуу нерсе, бул анын өмүрү катары каралат экен. Биз бул системаны мындайча айтканда коопсуздук паспорту деп атап, аны жалпы
дүйнөлүк практикада бул колдонулуп келген экен. Буга чейин Украинада, жана Грузияда, Арменияда, Тоолук Карабахта, анан Европанын Югославия, Босния Герцеговина мамлекеттерде дагы ушундай көп конфликттер кездешкен жерде ушундай атайын коопсуздук паспорттар иштелип чыккан экен да. Биз ошолордун тажрыйбасын дүйнөлүк практикада карап, анан биздин ушул чек аралаш жашаган аймактарда, айрыкча ушул Баткен областынын Баткен районунун Аксай айыл аймагында жана ошондой Лейлек районунун Кулунда айыл аймагынын максат айылдарында биздин эл үчүн ушундай коопсуздук паспорту зарыл деген тиянакка келдик. Айтсаңыз, мына ушул коопсуздук паспорту деп калдык да, эми ушул коопсуздук паспорту болгон учурда же болбосо мына ушул сиздер сунуштап жаткан система ишке ашырылса, алдын алууга бир катар мүмкүнчүлүктөр түзүлөбү? Албетте, бул коопсуздук паспорту эгер иш жүзүгө аша турган болсо, анда ошол чек аралаш жамаатта жашаган элдер үчүн бир топ жеңилдиктер болот. Андан сырткары жергиликтүү бийлик менен жергиликтүү жашоочулардын ортосунда укук коргоо күч органдары менен биргеликте кандайдыр бир биргелешкен аракеттенүү болот дагы. Бул ошол кооптуу аймакта жашаган элдер үчүн бир чоң жеңилдиктерди берет да. Кандайдыр бир биргеликте аракеттенүүнүн пайдасы болот деген ойдомун. Бул биринчиден ошол Кудай бетин сактасын, адам өмүрүн алган окуялардын болтурбоого өзүнүн салымын кошот деп ишенебиз. Анан биз муну коопсуздук эрежесин негизинен 5 багыт боюнча кабыл алганбыз. 5 баскыч боюнча. Бул биринчиси ошол жалпы жергиликтүү жашоочулар үчүн сунуш деп аталат. Мында ошол жалпы элдин тургундары кандай эрежелерге баш ийиш керек. Бул эми ушул көпчүлүк биздин жарандарыбыз мурда союз мезгилинде жанагы жарандык коргонуу деген сабактарды өтүп, машыгууларга катышып жүргөн дагы ошонун негизинде эле алынган булардын бардыгы. Анан катышуучулар элдердин өзүнүн айтуусу боюнча бул эрежелерди буга чейин биздин күнүмдүк турмушубузда кездешип келет, бирок булар бизде баягы как жазылбаган мыйзам катары эле, эреже катары эле кабыл алынып келгенде, эми муну биз кагаз бетине түшүрүп, атайын мындай иллюстрацияларды кылып, ошол элдин колуна карматкандан кийин элдерде бир башкача жоопкерчилик пайда болду да. Ой, мен муну кылып эле жүргөнмүн, бирок маани берген эмесмин. Көрсө, бул биздин как эми мындан ары менин турмушум үчүн, менин жашоом үчүн негизги эреже катары кабыл алынат деген өзүнө бекем ишенүүнү пайда кылды да. Абдан жакшы. Кийинки мисалы бүгүнкү күндө жергиликтүү бийлик тарабынан же болбосо чек ара башкармалыктары тарабынан эле жасалып аткан жумуштарды качан гана окуя болгондон кийин барып ошол жерде аракеттерди көрүп, чараларды көрүп калбастан алдын ала ошол бардык нерсеге даяр болууга мүмкүнчүлүк түзгөн система катары түшүнсөк болот турбайбы? Ооба, ошондой негизги ошондой система барат. Бул жерде белгилеп өткөндөй биринчи ошол кыскача токтолуп өтсөм, эгер уруксат берсеңиз, мазмунуна ошол эң негизгиси баягы куралдуу конфликт болгондо жогоруда эже айтып өткөндөй элдер, айрыкча аярлуу катмар, аялдар, жаш балдар кандайдыр бир кыйын кырдаалдарга туш болуп калат экен да. Биз ойлойбуз ошолор үчүн ушундай чек аралуу аймактарда атайын бир баш калкалоо жайларын аныктап алсак, мисалы үчүн мектептин подвалдарынбы же болбосо социалдык объектилердиби, мындай бир элдер коопсуз жайларды аныктап алсак, анан сырткары эми ар кандай учурлар болуп калат экен, куралдуу конфликттерде сөзсүз элдердин ден соолугуна залал келиши мүмкүн. Ошондуктан биз ар бир кожолуктарга жашоочулар ошол үйдө өзүнүн аптечкасын кармаса деген сунушту айтышты өздөрү дагы. Андан сырткары көпчүлүк учурда элдер ошондой кыйын кырдаал учурларда өздөрүнө тиешелүү болгон документтерди, үйүнө тиешелүү болгон жер үлүштөр боюнча документтерин ар ким ар кай жакта сактайт экен да. Анан ушуларды бир жерге топтоп бир папкада болсо деген сунушту айтышты. Кандай кырдаал болсо ошо документтер топтомун өзү менен кошо алып жүрүүнү сунуш берет. Андан сырткары мүмкүнчүлүккө жараша ошол чек арада жашаган айыл жашоочулары мүмкүн болсо накталай акчанын запасын камдап койсокпу деген сунушту беришти. Андан сырткары дайыма оңтойлуу жерге балдардын жылуу кийимдерин, жука, одеял, жууркандарды даярдап койсокпу дейт. Андан сырткары бүгүн эми
жаңы технологиянын санариптин заманы. Айылдаштар өзүнчө бир социалдык желілерде, тармактарда бир айылдын группасын ачып алсак деген сунушту айтты. Эгер ушундай бир кырдаалдар болуп калса, биз группада бири-бирибизге кабар бергенге, байланышканга чоң мүмкүнчүлүк жаралат. Андан сырткары ар бир эле ошол айылдын жашоочулары бир жашаган үйдө экинчи бир коңгусунун номерин билбей калат экен, же болбосо байланыш номерлерин сактабайт экен да. Анан алар сунуш беришти, биз ошол атайын дептерче кылып айылдын байланыш номерлерин түзүп койсок дейт. Байланыш контакттар, анан сөзсүз ошол жерге райондун жетекчилигинин номерлерин, айыл өкмөттө иштеген кызматкерлердин номерлерин, ооруканалардын жетекчилеринин номерлерин киргизип койсок, биз тез арада байланышканга мүмкүнчүлүк түзүлөт дейт. Анан мектеп окуучулары үчүн дагы атайын сабактарды уюштуруп, мектеп окуучулары үчүн ушундай конфликттик кырдаалдарда атайын бир коңгуроо системасын иштеп чыксак дейт. Ошо звонокту басуу аркылуу окуучулар кандайдыр бир кырдаал болгонун түшүнсө деген белгини айтты. Андан сырткары ушундай ок атышуу болгон мезгилдерде эми баш калкалоочу жай катары жер төлөөлөрдү аныктап алса, эми айыл жери деп ар бир эле үйдө подвал боло бербейт экен. Ошо кимдин үйүндө подвалы, жер төлөөсү болсо, ошол жерди аныктап алсак, ошол жерге баш калкаласак деген ойду айтышты. Анан жакын айылдын жакын жердеги сайларды, кокту колотторду, талааларды дагы дейт, биз жергиликтүү жашоочулар жакшы өздөштүрүп алышыбыз керек экен. Анткени мына ошол 2019 сентябрь айында ушу максат айылда болгон мезгилде айыл тургундары биз аябай талаага качып түндө кыйналдык дейт да. Ок атуулар болуп атты дейт. Биз ошол башпана эки жай таппай калдык дейт. Өзүбүз ушул жерде канча жылдан бери жашайбыз дейт, бирок ушул биздин айылдын сыртында жайгашкан сайды, кокту колотту, талааларды, башпана эки жайларын билбейт экенбиз. Ушу биз аябай кыйналдык, кыйын мезгил болду дейт. Андан сырткары айыл жерде транспорт машинага ээ болгон үй бүлө кожолуктар сөзсүз ошол бензиндин запасын сактап койсок деген ойду айтты. Анан кийин коңшулар бири-бирине кайсы жакка кетсе дагы бири-бирине маалымат, кабар берип койсок дейт. Эгер ал коңшусу үйдө жок болуп калса, биз кандайдыр бир кыжалатчылык сезим пайда болот экен дагы, бул коңшубуз каяка кетти деп издегенге туура келип калды дейт да. Ошондуктан ким каяка кетерин күн мурунтан коңшусуна же башкага билдирип койсо, анан сөзсүз түрдө сыртка, үйүнүн сыртына телефон номерин калтырып койсо. Негизи ушундай сунуш эрежелерди айтты. Ушул эрежелердин негизинде биз анан ушундай эмелерди алдын ала коопсуздук паспорт. Албетте бул ар бир сунуш элдин чыныгы бүгүнкү күндөгү жашоосунда көйгөйдөн алынгандыгы көрүнүп турат да, абдан жакшы экен. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз азыр түз эфирде мына ошол чек ара аймактарындагы чыр чатактардын алдын алууга карата жасалып аткан маанилүү, майда бирок маанилүү бир теманын айланасында сөз кылып жатабыз. Азыр биз саналуу мүнөттөрдөн кийин биз Максат айылынын тургундары менен түз эфирден байланышканга аракет кылабыз. Ага чейин биз Махбурат эжеке, сизге кайрылгым келип атат да, мына ушул айыл жеринде, чек ара аймактарында иштөөдө сиздерде кандайдыр бир тоскоолдуктар болдубу? Айыл эли өзгөчө аялдар, энелер бул чек ара маселесинде кандай карашат экенин ушул боюнча айтып берсеңиз. Рахмат. Бул долбоордун негизинде ушул Аксай айылында бир топ иш-чараларды өткөрдү. Ошол иш-чараларга өзүм катышып күбө болдум. Аялдардын көйгөйү ушул биз тынчтыкта жашасак экен, ушул тезирээк эле ушул проблемалар чечилсе экен, биз ушул жаш балдарыбыздын келечегин ойлойбуз деген көп маселелерди айтып жатты да. Буга чейин барганыбызда, сурамчылоо жүргүзгөнүбүздө аялдардын ою бир башкача болчу да. Кийин биз ушул семинарларды өтүп, түшүндүрүү иштерин жүргүзгөндөн кийин аялдардын ою башкача болуп калды да. Биз даярданышыбыз керек экен, биз документибизди ушундай катышыбыз керек экен депчи. Анан мына байланыш телефондору, группалары жок экен да буга чейинчи. Ошол группаларды түзүп, анан өздөрү бир неме боло турган болсо, ушул тез эле бири-бирине бири кабар берип, анан жаш балдардын кийим кечелерини, документтерини оңой олтоң жерге коюу ушуларды. Анан мындай инсценировка дагы аткарып жатышты да. Мисалы үчүн бир группасы тажик аялдары болуп, бир группасы кыргыз аялдары. Ошол мезгилде баягы
аткарып атышты да. Кандай кабыл алган? Ооба, силер ушу биз азыр аткарайлы, силер карагыла дейт да. Эч кандай даярдыксыз эле ушул аткарып жатышты да. Ошондо биз таң калдык да, чындыгында эле ушундай урушка дуушар болуп, анан башынан өткөргөнү булар өздөрү аткарып атышат деп баягы жерде анан өздөрү жыйынтык чыгарышты да. Биз сабырдуулук менен карашыбыз керек экен. Биз ушул болуп аткан мезгилде өкмөт кайсыл тараптан келет, биздин жергиликтүү бийликтин башчылары кайсыл, кандай мааниде карайт экен, ал эми биз кандай мааниде карайт экенбиз деп туруп, бала чакаларын алып кайсыл жерге качкандарынан бери көрсөтүп берсе, ушунчалык баягы жерде бизде оюбуз, мындай көз карашыбыз дагы чындыгында эле ушундай болот экен деп, аябай баягы аялдардын жүздөрүнөн ушунчалык баягы кейиштүү дагы, бир өкүнүчтүү дагы бир эмелер көрүнүп турду да. Ошондо биз мындай аялдардын коомдо зор күч экендиги, тынчтыктын тиреги экендигини биз дагы бир жолу ынандык да, ошол жерде көрүп туруп. Абдан жакшы экен. Биз азыр ошол Максат айылында сиздер менен бирге иш алып барган, ошол сиздердин ошол бүгүнкү долбоордун алкагында иштеп аткан Уркуя Саттарова эжекебизге байланышка чыктык. Уркуя эжеке, саламатсызбы? Саламатсыңарбы? Сиз түз эфирдесиз. Буга чейин ушул биз жогоруда сөз кылып аткан долбоор алкагында Максат айылында кандай жумуштар болду? Сиздерге эмнесиге көбүрөөк маани берип жатасыздар? Эмне сиздерге көбүрөөк жакты? Ушуга токтоло кетсеңиз. Уркуя эже, биз сизди угуп жатабыз. Рахмат, саламатсыңарбы? Гүлнара, мен силерди көрүп турам. Алмаз, силерге рахмат. Рахмат силерге. Ошол Максат айылында азыр биз чек арада жашайбыз. Азыр бир 5-6 жылдын ичинде өтө мындай чек арада жашоо кыйын болуп калды да. Биз 96-жылы көчүп келгенде жакшы эле. Тажиктер менен ынтымакта болуп, алардын жумуштарын кылып, алар биз менен мамилеси жакшы эле да. 5-6 жылдардан бери ушундай чек арада көйгөйлөр көп болуп калды да. Ошол атайын сунуштарды берипсиздер. Бул кандай максатта ушундай сунуштарды бердиңиздер? Кыскараак айтып берсеңиз. Сунуштар эми кече уруштан кийин ошо Гүлнара менен Алмаз келип, элдерге семинар өтүп, алдын ала кандай даярданыш керек, эмне кылыш керек, баардык жолдорун өргөттү. Рахмат. Бизге байланышка чыгып бергендигиңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз менен ошол Максат айылынан, Максат айылындагы ошол аялдар кеңешинин төрайымы Уркуя Саттарова эжекебиз болду. Биз ошол буга чейин биздин бүгүнкү көрсөтүүнүн коноктору айтып жаткан ойлорду бир аз бышыктаганга аракет кылдык. Гүлнара эжеке, айтсаңыз, ошол чек ара аймактарындагы демек баардык өзгөчөлүктөрдү эске алып, мына ошол коопсуздук паспортуна киргизилип атат да. Ооба, биз бир айткандай, мына мамлекеттик эмес уюмдар чындыгында биз ушул мамлекетке жардам катары ошол өнөктөштүктү өнүктүрөлү деп эле ошол жанагы биз айткан улуттук пландын эле, жана резолюция 1325-тин планын эле жер-жердеги иштелишине эле салым коштук да. Мисалы үчүн ушул жылда 5-6 жылдан бери ошол коопсуздук паспорту иштеп чыга албаганда биз ошол салым катары иштеп чыгып, негизи мен ойлойм ушул жана коопсуздук паспорттун эң дагы бир маанилүү нерсеси, аны токтолуп кетейин, биз ошол жаракат алган кишилерге биринчи тез жардамды кантип көрсөтүш керек. Мына туура бизде мына Кызыл Кресттер, Кызылай коому дагы жер-жерге үйрөтөт, бирок биз дагы аялдарга үйрөттүк. Мисалы үчүн ушул Максат айылында биз аялдар менен көп иштештик да. Ошол мойнуна жаракат алып аял бар экен, ал ошол айтып атат да, мен ошол тез жардамды убагында ала албай, ошол тез жардамды көпкө күтүп калып, жанымда болгон аялдар мага биринчи жардамды бере албаган үчүн көп ден соолугума зыян алдым дейт да. Ошого биз аялдарда мисалы үчүн мына ок тийди. Ок тийгенде биринчи канды
тез арада кантип токтош керек, жгуттарды кантип байлаш керек. Ошол эле учурда жаракат алган жерден жанагы башпанек, жанагы коопсуздук жайга кантип алып кетиш керек ал аялды. Ошону дагы үйрөтүп аттык. Бул чындыгында бир жөн тез жардамдын кичине специфика башкача да. Анткени ок алган жерден канды токтотуу биринчи кезекте, эгерде сынык болсо ал аны кантип жанагы эмесин жыгачты коюп кантип аны көтөрбөй сүдүрөп алып кетүү. Ошондой эле эгерде жүрөгү токтогон болсо, ошол биринчи жанагы жана биз айткандай искусственное дыханияны кантип бериш керек. Ошону дагы биз ал үйрөткөндө ошол атайын ролдоп ойноп көрсөтүп аттык да, атайын адистер келип көрсөтүп атты. Мен ойлойм ушул дагы аябагандай маанилүү болуш керек да. Жергиликтүү карапайым жөнөкөй аялдар үчүн да убагында болду да. Аябай ар бир маанилүү маселелерди ушул жакта көтөрүп атыптырсыздар да. Анан мына ушуларда канча убакытта бул максат айылында кайсы система ушул бүгүнкү күндө кабыл алындыбы же болбосо кабыл алууга сунушталдыбы, кайсы стадиясында турат? Биз мына Алмаз бул системаны толук ушул эксперт катары иштеп чыгып, жанагы бүт ой пикирди ойго алып бир документке койду. Азыр биз толук ушул Кулунду айыл өкмөтүнүн жергиликтүү депутаттары менен иштеп атабыз. Түздөн түз ушул Алмаз иштеп атат булар менен. Ошол депутаттарга атайын кезектеги сессияга ушул презентация жасап, көрсөтүп, карагыла, биз муну адаптация дагы кылдык. Анткени ар бир теориядагы документ практикада дагы көрүнүп иштеп чыгыш керек. Практикада ал канчалык иштелди, аны иштесе болобу, ал адаптация болдубу, болбойбу, ошону дагы биз ошол далилдеп, ошол жергиликтүү Кулундунун жергиликтүү кеңешине атайын ошол көрсөтүп, сунуш берип, анан эгерде булар өздөрүнүн токтом катары кабыл алып берсе, бул ошол максат Кулундунун өкмөтүдө биринчи адаптация болуп, эгерде жакшы адаптация болсо, биз ойлойбуз ушул Ак Сай өкмөтүнө жана башка чыр чатактар болгон жерлерге дагы көрсөтүп, ошол үлгү катары дагы иштесек болот да. Ошол пилоттук катары ушул система биринчи кезекте ошол максат айылында иштеп баштаптыр да. Канчалык деңгээлде бул ишке ашып колго алынып атат? Муну биз негизинен февраль айында ошол лаборатория катары жергиликтүү эл менен биргеликте тургундар менен иштеп чыктык. Негизинен ошол элеттик аялдар катышты, сунуштарды беришти. Анан биз ошол жерде жергиликтүү өз алынча башкаруу органынын өкүлчүлүктөрүн да катыштырдык. Анан ушул негизи жалпы кичине 8 барактан туруп атат биздин коопсуздук паспортубуз. Анан биз муну ошол иштелип чыккандан кийин атайын адистердин сунушуна койдук, сынына. Анан муну биз жогору жактан ошол адистер туура деп тапкандан кийин биз муну атайын иллюстрациялык түрдө басмаканадан чыгарып, ошол айыл тургундарына берип, анан ошол учурда биз ошол айыл тургундары менен биргеликте ушул коопсуздук эрежелерин апробациядан өткөрдүк да. Апробациядан өткөргөнүбүздө мында биринчи бир нече кадамдарга токтодук. Эвакуация учурунда кандай аракеттерди кылыш керек, өзүнө өзү жарадар болгон мезгилде кандай кам көрүш керек, андан жана айтып өткөндөй алгачкы медициналык, биринчи медициналык тез жардамды кантип көрсөтүш керек. Бул жерде адис эмес, жөнөкөй жарандар. Андан кийин ошол конфликттик чыр-чатактар учурунда блокпостторду өзүнө өзү кантип алып жүрүш керек айыл тургундары. Ошондой апробациядан өттү. Эми буюрса жогоруда эже айтып өткөндөй биз Кулунду айылдык кеңешинин төрагасы менен сүйлөшүүлөр жүрдү, депутаттары менен, айылдык өкмөт менен макулдаштык. Эми жакында атайын чечим кабыл алып берсе, биз муну ошол толук ишке киргизгенге аракет кылабыз дагы. Аймагыбызда башка чек аралаш аймактарга таркатабыз. Абдан жакшы экен. Биздин көрсөтүүгө бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып калды. Жыйынтыктоочу сөз катары сизге кыскача эркин микрофон берели. Бүгүнкү көрсөтүүнү жыйынтыктап берсеңиз, албетте тема аябай чоң экен. Пункттары да өзүнчө көп экен. Убакыт деген убакыт экен. Сиз бир аз жыйынтыктап берсеңиз. Мен дагы бир кайталап айткым келет. Ошол көптөгөн ушул жер-жерде де мамлекеттик эмес уюмдардын ушул өлкөгө кошкон салымы аябагандай чоң болуп атат. Ушундай майда билинбей, көрүнбөгөн жумуштарды биз аябай көп аткарабыз. Мен ойлойм ушул биздин өкмөтүбүзгө, жергиликтүү бийликке биз иштеп чыккан, эксперттер иштеп чыккан система, ушул аялдардын дагы ой пикири менен биз
баарын эске алып ошону иштеп чыктык. Биз биринчи кезекте ошол биздин конфликт учурунда, чыр-чатак учурунда ошол жергиликтүү бийлик азыраак зыяны тийсин деп атабыз да. Биринчи кезекте алар эми ушундай чек арада жашаганда ар бир нерсеге даяр болуш керек. Даяр болгондо дагы ошол балдарына, үй бүлөсү мүчөлөрүнө, мүлкүнө, үйүнө дагы ошол зыяны азыраак болсун деп чыктык, иштеп чыктык. Ошол мен ойлойм, биздин ошол конфликттердин алдын алуу жумуштарыбыз, иштерибиз ушул жемиштүү болот деп ойлоп атабыз да. Анан эгерде муну депутаттар кабыл алып берсе, бул биздин жеңишибиз катары деп эсептелинет да. Абдан жакшы экен. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз атайын келип көрсөтүүбүзгө катышып бергениңиздер үчүн. Урматтуу телекөрүүчүлөр, жогоруда өзүңүздөр күбө болгондой эле бул чек аралаш аймактардагы чыр-чатактарды болтурбоо алдын алуу үчүн абдан маанилүү кадамдар жасалып жатыптыр. Албетте анын ар бири өзүнчө сөз кылууга арзый турган самалык экендигини жогоруда көрүп өттүк. Көрсөтүүнү мен Каныш Аяшымова алып бардым. Кийинки көрсөтүүлөрдөн амандашканча саламатта калыңыздар.